Егер Ош көчөнү нар жакка түз Манас атабыздын эстелиги турган кругга алып чыксак, бардык маселе чечилет. Багыты боюнча турак жай, без документов эле магазин кылып ачканда. Разакова, Алымбек датка бошойт да. Сразу бошойт. 50%га бошойт. Акча каражаттары бөлүнүп атат. Тыйынууланы солуп калат. Бирок эл туура айтыптыр. Анда эки жакка бирдей кетсин. Бүт эски үйлөр экен, жаңы заман басуун үйлөргө көчүрөбүз буюрса. Энесе жака макулбу? Азыр биз Ош шаарынын так центринде турабыз. Так центринде. Так, могу Райымбекова көчө мурдагы, Зайнабидинова могу Ош көчө, Так, бизде Ош шаарында 3 эле көчө бар экен, аэропортко бара турган. Биринчи Разакова, экинчи Алымбек датка, үчүнчү Осмонова. Так, аэропортко барыш үчүн, эгер Разакова көчөсү менен барсак 3 километр объезд болот экен. 3 километр. Так, Алымбек датка менен барсак через автовокзал тоже 3 километр объезд болот. Еще плюс пробка. Осмонова менен бара турган болсак, ал жакта 5 километр 300 метр дедиңби? 5 километр 300 метр жол объезд болот да. Бизде мынакей эң артерия Тилеке Батыр. Могу жерге чейин Тилеке Батыр болобу? Так, могу кругой чейин Тилеке Батыр. Тилеке Батыр могу дальше Ош көчө. Эгер Ош көчөнү нар жакка түз Манас атабыздын эстелиги турган кругга алып чыксак, бардык маселе чечилет. Бул стратегически важный артерия, дорога. Ошон үчүн азыр биз муну Кудай кааласа азыр акырындап снос иштерин, предписаниясын берип, эскертүүлөрдү берип, дарды берели. Акырын анан эрте жаздан баштап булардын бардыгын, бул жердеги бардыгын бүт тактап чыгасыңар. Және Туркой, сиз, так, УМС, сиз, Милан Казбай, сиз, архитектор, сиз, кадастр, сиз, юрист, сиз. Барын тактап чыгып, барын бардыгын Кызыл Кыштакка, Энесага көчүрөбүз. Макулбу? Азыр акырын бул жерден баштап эме карап басалы, Манас атабыздын эстелигине чейин. Могу эгер ушу Ош көчөнү толук 4 тилкелүү, эки жагында зеленый зона, тротуар, глотокторун барын коюп койсок, вообще мындай уже Оштун маселеси чечилет да, раз навсегда пробка чечилет. Ошон үчүн бүгүн эртерээк жумушту баштап, азыр могу жердегилердин баарын карап, акырын жазып, толук чыгалы до конца. Макулбу? УМС менен юристтер, кадастр, архитектор акырындап ишти алып бара беребиз. Макулбу? Все убирать надо, да, брат? Туура айтат. Алейкум салам. Шүгөр ажеке. Могу вообще жолдо курулуп калган. Архитектор. Могу вообще жолдун ортосуна курулуп калган. Документи да жок мында. Так, леди Машхура. Окуу борбору. Тетиги дагы магазин экен, могу. Эмне дейт магазин, эмне болгон магазин ал? Текстиль экен, Кандай ушундай болсун эми бу? Муну эмне үчүн уруксат бергенсиңер могу эмеге? Архитектор, жөн эле куруп алганбы? Самовольно. Булар эми ошондой бир убакыт болгон экен да. Кара, жолдун ортосунда куруп калган. Тет жактан түз чыгыштын ордуна качтыр могу? 90 градус эме. Поворот. Мооларды акырын ишин токтото берсин, Жаныбек Токоевич. Мооларды да токтотсун абайканалар. Түшүндүңүзбү? Могу жеке менчикпи? Жеке менчик. Документтерин тактагыла. Макулбу? Акбура, ооба. Курулушта каралган эмес. Канча чыгат монун эмеси? 21 чыгабы? Анда булар толук көчүш керек экен бизде. Толук көчүш керек. Анан муналар бул жак зеленый зона каралса, основной жол мына жакка расширение болуш керек да. Оң тарапка. Бүт эле эми до конца көчүрөлү дагы, көчүрөлү. Туурабы? Ооба, кеңейтип, нар жагын, Акбура жагын бак кылып салалы, сквер кылып, туурабы? Уже жол болсун.
Ушул жагын карайлы. Азыр эки жагын көчүрсөк туура эмес болуп калат анда анда. Башында ушундай дебиз как раз. Я. Башында ушундай да. О башы да ошондой как раз. Ооба, жана бизнес штраф стоянкадан дашып кетет да. Can kılsanız 2 sotik olsa yarım sotik ile gelip de köpçülüğünce толук кирбейт. Анан арасат болуп да бизге баягы оценка кылып. Бул азыр кайсы жерге чейин барат бул жагы? Фрунзе мектепке чейин. Ибраев көчөсүнө чейин барат. Жүрүп эле көрөлү. Түппүк экен, а? Тете Акбур экен уже. Я. Өтө опасно экен. Кара. Я. Mo Akburan jeygi eкен mo, ha? Ya. Aha. Ta. Ya. Assalamu alaikum, ajaka. Mo Oş көчөнүн расширение боюнча эртең рейдте жүрөбүз. Азыр балдар менен кеңешип, тексебет өткөрөбүз. Тетиги Райымбек көчөдөн баштап Манас атабыздын круговойуна чейин толук жолду расширение кылабыз. Азыр возможно ушу бир жак бетин эле расширение кылабыз деп атабыз. Мол жагын элечи. Анткени бул силер бүт бар эмен корук зонада жашайт экенсиңер да. Корук зонада. Азыр бир сыра барып көрөбүз дагы. Возможно ушу бир эле тарап жылат. Тетиги Райымбек көчөдөн баштап эмеге чейин, Фрунзе мектепке чейин, Бабараевке чейин только бир жагы жазат. Кабарын беребиз ажеке, макулбу? Эч кыжаат болбогула, Кудай кааласа үйдү сонна бүт эски үйлөр экен, жаңы заманбап сон үйлөргө көчүрөбүз буюрса. Энесе жака макулбу? Аха, болду. Кудай кааласа тойлордо келебиз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Десо жакшы. Кандайсыз? Дамадар кабыл болсун. Кандайсыз? Биз иштеп жүрөбүз. Жакшы. Иштеп жүрөбүз ая биз. Рахмат. Allah aytганыңыз келсин. Болуптур, жакшы туруңуздар. Могул жерден баштап бизде магазиндер башталат. Адиле Шашанович. Ооба. Булардын баарын көчүрөсүз. Түшүнүңүз да. Булар бардыгы багыты боюнча булар турак жай, туурабы? ИЖС. Булардын баарын көчүрөсүңөр. Түшүнүңүз, бир да калбасын. Азыр баары бири-бирине атаңлашат. Могу меники эмне үчүн тиги көчпөйт, мен көчтүм тиги. Булардын баарын көчүрөсүз. Түшүнүңүз, бүгүндөн баштап көчүргүлө. Бир дагы чекерек бас. Бир дагы моонда магазин көрдүңбү? Моонда жабасыңар. Жанек Токоевич. Моон жабасыңар. Бардыгы центральный базарга. Акбураны ачып туруп, жолду кеңейтип, нар жагын полностью подпорныйсына коюп, перилаларды коюп, нар жакта кылып, до конца Акбураны ачып коебуз. Адамдар эс ала турган кылып коебуз. Могулар баары көчөт. Азыр эме кем? Адиле Шашанович. Азыр биз могулар баары мебелдериңиз көчтү. Азыр эме Милан Казбаевич. Жолдон чекерек тургула. Мо көчө. Тиги Каныке апабыздын эстелиги турат го. Ошо эстелигинен башта эки бет полный снос болуш керек. Полный снос болуп, мо дакаса молар баары алабыз дагы. Эже турбайбы? Ушул жерден баштап эстакадный көпүрө башталат. Эстакадный көпүрө башталат да, машина баратпайбы эмеге? Алымбек датка көчө. Ошол жерге барат. Ошол жерден бурулат. Бурулгандан кийин эме бар, Шамшат көчө барбы? Шамшат. Шамшат, я. Мамажан көчө, ооба. Мамажанга барат да, Мамажандан дальше Шамшат барып Осмонуга. Ушул көчө дагы бул эме проектisi өттү уже. Акча каражаттары бөлүнүп атат. Тыын уланып солуп калат. Ооба. Ошондо молар баары көчүш керек болуп калат. Жанек Токоевич, булардын баарын аласыңар, түшүндүңөрбү? Милан Казбаевич. Булар баарын алып, мына
Mebel köçtü de уже. Akırın уже başlaş gerek. Akırın başlap. Жақшылық. Түшүндүң да? Акырын темеден бурчтан баштап эки бетин көчүрүп баштай бересиң. Макулбу? Райымбекова көчөдөн баштап. Мынабы Жеңишбек Бабараимовго чейин азыр мында турганда оң жагы толук көчүрөбүз. Түшүндүңүз, э? Толук көчүрөбүз. Бир эле жагы менен келели. Макулбу? Азыр эки жагына расход кылбайлы. Магазиндер само собой алабыз. Магазиндер алат. Теперь мына жерден баштап Жеңишбек Бабараимовдон баштап бул жагын уже эки бетине карап кетебиз. Макул, биякта мектеп бар. Уже могу бурчтан баштап мынакей полностью эки бетин карап алып кетебиз. Эки бетинке. Макулбу? Байкадыңарбы? В основном коммерческий экен. Жолдун бою болгон үчүн бардыгы магазин, бутик. Биринчи линия бардыгы магазин экен. Биринчиден булар бардыгы эме багыты боюнча турак жай, э? Без документов эле магазин кылып ашканда. Самоольный эле кылып алышкан, красный линияда да. Булардын арасында жанагы менчүгү катталбагандар да көп. Көптөр бүт карап чыкканыбызда негизинен ошондой эле көп экен. Колунда эч бир документи жок деп коюп. Всё. Анда бул жак 19-20 метр кирип кеткенбиз го. Ошондо эки тарап түйлөшүп барып, эки тараптан 2 метр, 3 метрден биз жылып берели. Компенсация да жерде калбайлы деп атат. 3 метрден болгон 6 метр, э? Ооба. Азыр жанагы Жок, жетпей калат бизге. Жетишинче, бирок 19 метр кирбей. Азыр биз мына жолдун оштон 12 нары жакка, 12 бер жакка жылабыз. 24 метр болуш керек. Бери дегенде. Бирок эл туура айтыптыр. Анда эки жакка бирдей кетсин. Либо 6 метр, либо 7 метр. Жеке. Ошондо эгер 7ден болгондо кой тур. 7ден болгондо 2 полоса 3,5-дан 7, 2 полоса 3,5-дан 7, нар жак 7 14. 14 чисто жолго чыгып кетет, туура 3,5-дан. И плюс эки жагына 1,5-дан 3 метр, 6 так 2 метр 4, ошондо 24 метр. 24 метр. 24. Ну 24, 25 запасом. Значит, оштон жолдун ортосуна нар жагы 12,5 метр, бер жагына 12,5 метр. Ошондо 5-6 метрден. Ооба, 5-6 метрден кирсе алар макул. Ну все болду, отлично экен. Наразы болуп да. Жок, наразы кылбайлык элдичи. Эл наразы болбосун. Эл наразы болбосун. Почти жол жок. Я. Ошо стор менен кетет экенбиз да. Я. Мунарасы менен навеси кетет. Ооба. Ошого эметесиңер. Райымбековадан баштап тетигемеге чейин, Кургуйго чейин. Ошондо эсеп санап чыккан белеңер. Я. Жака жылдырасаң да, жака жылдырасаң да. Эми азыр тиги Бабараимовго чейин берака жылдырасыңар деми. Жакты жылдырып оңдойбуз. Менен кошо иштейбиз эми. Жок, азыр 19-2 болуп калганда. Эми азыр ровно жолдун ортосунан 12,5-12,5-дан иштейсиңер. Хорошо. Всё. Ортосунан эле. Я. Ортосунан эле иштелген экен. Ортосунан иштеген беле. Анда даяр экен да. Даяр экен. Анда сонун экен. Эчтеме жок, карачы. Ну, трасса, проспект кылып койсокчу, Адилет. Вообще шикарный болот бул жерчи. Анан автоматически Разакова, Алымбек датка бошойт да. Сразу бошойт. 50% бошойт. Мурдагы эски строение булар билет өздөрүчү. Кара кенен болот. Кенен Кудай кааласа. Башка жолдорун баарын токтотуп коюп, күчтүү ушул жакка ташташ керекпиз. Биз самый керектүү, самый азыркы күндүн талабы да. Азыркы күндүн талабы. Могу үйдүн аты Акбура, э? Жок, ондан. Ну, бияк кенен экен. Кенен экен. Могу жерге чейин экен, э? Ну, карайсыңар, санайсыңар.
Köşe jaka salып алган экен Сажеке үйдө. Я. Макул. Мо бала бакчабыз, а? Бул жерге биз киргенбиз. Көргөнбүз, баарын билебиз бул жерде. Туурабы? Так, молар баары көчөт. Молардын баарын алабыз. Молар ала баштап тур, а? Башташты. Ооба. Ооба, мына жолду кара. Так, biz bu жагында почти жол жок экен, а? Я. Алейкум салам. Кандай, жакшымы? Жакшы, өзүңүз кандай? Жакшымы? Bu жагында жол жок экен, а? Почти. Көчөгө эле чыгып кара. Я. Жолду чыгышы, жаңы эле стройка. Мо жаңы стройка, кара көчөгө салып, уят эмес бул. Бул ушуну карап койсо болмок да. Чекерек булар. Чекерек. Чеке, балдар. Биз эсиңерде, балдар. Могу жерден баштап, могу көчөдөн баштап. Наркы үйлөргө тийбей, могу Мүрзө жак менен кетебиз дегенбиз. Жеке, мына Мүрзө жак менен кетебиз дегенбиз. Эсиңдеби? Ооба. Значит, биз наркы үйлөргө тийбейбиз. Наркы үйлөргө тийбейбиз, мына Мүрзө көрүстөө менен кетебиз деп эметкенбиз, мына. Булар жылда. Булат эмеге чейин дайын эле болуп калды. Көрөлү дальше. Могу линиялардын баардыгын бир тарап коюш керек. Жанагы бак тиккенде жолдо болгондой болупчу. Ата көрдүңөрбү, азыр шаардын ичинде бактардын баарын көрүп атам да, бүт башын кыйып салыпсыңар. Тиги эмеге линияга жеткенде эле башын кыркып салып, мондо эле эме болуп калыптыр да, хотур болуп ооруп алып калыптыр. Круговойдон баштап, Касымбековдон баштап, тиги эмеге чейин, көрүстөөнүн башталышынан чейин. Бул жерде маселе почти что жок экен. Биринчи маселе газды жылдырып, дарактарды кыйып, опорларды жылдырып берсеңиз, почти дайын экен. Так, андан кийин мына Курсан, шаар куруу. Сиз эме менен чогуу, Милан Казбаевич, сиз молардын бүт баарын карап чыгасыңар эми. Үлүш жерлердичи? Үлүш ээлер менен Жанек Токоевич. Үлүш ээлер менен бир сыра сүрөп чыгасыңар эмичи? Макулбу? Бул эми шаар үчүн болуп атат. Шаар үчүн болуп атат. Булар мен ойлоп атам, эме каршы болбосо керек. Каршы болбосо керек, жөн эле каралбай эле жатат. Макулбу? Так, эме Адилет, кадастр. Маалымат берип койсоңуз, эме боюнча, Чекеев боюнча. 2008-жылы Айылчыга багытында жерден Карасудан 224 гектар жер трансформация болгон. Анын ичинен бул дагы бар, социалдык объект 2,5 гектар, 230 мектепке, 20 соттук поликлиника. ФАПка, Андан кийин 2013-жылы ошол өлүүдүн ичинен 20 гектар 20 соттук жер бөлүнүп, туз сатууга чыккан экен. Жеке менчикке берилип кеткен, а? Менчикке берилген. Андан колдоого өтүп, күндө жеке менчиктин эси катары Так, эме юрист кайда жүрөт? Так, юрист Айзада, маалымат берип койсоңуз. Бул жер баштап калгалы Айылчыга багытына жетип келди. Анан бул жер 2,5 гектар жеткенси мектепке жана медицина борборуна деп трансформация болот. Трансформация апрель айында болот 2008-жылы. А бул жердин ремонт өтө сентябрда сатып болот. 20 соток. Мен түшүнүшүмө караганда, мо 20 соток жерде турат. Бирок 20 сотик мектептин трансформация болгондо медицина борбору мектепке деп болгон. Экөө бир болгон. Значит, соцобъект мыйзамсыз сатылып кеткен, мыйзамсыз берилип кеткен. Сатылган. Болгондон кийин айыл өкмөт 230 миңге сатты ошол үчүн. Все, значит, давайте документти даярдап сотко бергиле, макулбу? Сотко бергиле, анан могулар бүгүн предписание бергиле. Ким? Жанек Токоевич, предписание бергиле, түтөтпөйсүн, макулбу? Түтөтпөйсүн, башка жака алып пушетсин, болбойт. Макулбу? Жо алдырып койбойсуңбу, кара. Так, мону алдыртып кой. Өткөндө айткан болчумун.
тетигинде алдыртып кой, уят эми, кара центральный жолдо. Тети станка кирет экен да? Немesi. Забордон Нары 6 метрmiş. Забор кирет. Ооба, забор 6 метр. Хорошо. Ну, Какеевтагы илешеби? Ооба, да, дешет. Ну все, хорошо. Егер бул неме болсо, круг наракта калып калып атат. Бери жылдырсакчы. Тура келбей калып атат да. Все, болду. Жылдыралы. Макул. Эметебиз, жылдырабыз. Все, ошондо так, мояктан канча? 26 метр болду бу. Анын запасы менен 2 метр 26 метр. запасы менен. Ошондо биз могу жерден бурчтан баштап, сен могу мектептин территориясы канча эметиш керек? Канча? Эмеге чейинби? Тиги Забор бүткөнгө чейин. забор бүткөнгө чейин. Бир полосага кошулуш керек экен да, мен түшүндүм, Бир полоса. Ооба. Как раз неменин орду, тротуар, зеленый зона немелер бар. Эмен дагы кирип кетет, машина турбайбы? Ошондо кирет экен да? Ооба. Круг ошакка кетишет. Кеңейет. Кеңейет. Все түшүндүм, болду. Я. Бул Бабараевка чейин. Так, значит, эң туура болуптур. Значит, бул жерде азыр ким? Милан Казбаевич. Могул жерде. Кел эме жеке. Мына Бабараев көчө азыр бул жерде могул жер экинчи расширение болот, могу дагы расширение болот да. Могул жерде Канегей апабыздын эстелиги бар, Эстеликтен баштап могул жердеги ким эме Адилет Шашаналиевич. Могул жердегилердин баарын жана магазин, жана мебель саткандар көчтү, туурабы? Алар баардыгын могул жерден баштап до конца эмеге чейин. Акбурага чейин, Акбура могул жердеби мына? Вот полностью расширение кылып келебиз. Так, бул бир, экинчи. Так, могул жерден баштап мына биз могул жерде Акбура болсо бир тараптуу кетебиз бул жагын. Акбурага чейин. Могул жагы калат. Могул жерден полностью мына бир ряд, могул жерде бир катар үйлөрдү алабыз дагы, наркы эми Акбуранын корук зонасын, корук зонасын бошотуруп, аяка сквер кылып коебуз. Ошону сүйлөштүкпү? Все, ошону даярда кылам. Могу Зайнабидинова. Могу Сипаттын жанагы биз көрсөткөн көчө. Ош көчө. Ош көчөнүн үстү. Ош көчө. Бул да Ош көчө экен. Түшүндүм. Кана лицей. Мына лицей, мына лицей. Все болду. Биз азыр алып келип туруп, мына жерде мүмкүнчүлүк бар экен. Бул жанагы Бешевой көчө. Бабараев көчөгө алып чыгып койсок болот экен. Жарайт, отлично. Ушундай карагыла, жеке. Карагыла. Параллельно алып калат. Ош көчөгө параллельно алып калат. Сметасын берсе, беребиз. Биз жанагы Көрсөтө бер, көрсөтө бер. жок, мындай. Жана рекламный LED экрандарды койгула дедиңиз. Аларды коюп көрсөтүп бердик. Все, отлично. Все, отлично. Зеленый зона и тротуар менен кененирээк болсун. Кененирээк болуш керек. Эски тыттар экен, талдар экен. Аларды алып беребиз. Газ турбаны алып беребиз. Газ турба тегачы жок эле экен почти. Ошону бир жак беттүү кылып ойлонуп көргүлө. Бүгүн чакырып келишендер. Керек болсо подземный болсо мындай жакшына кайрак болуп көрүнбөй мындай ор коюп чыгып турбай жакшынакай болуп атчу. Бар да Газпром культурный. Культурный кылганда мүмкүнчүлүгү бар. Все анда, урматтуу жетекчилер, бүгүнкү иш чара ушу менен аяктады. Давайте по местам работы иштей бергиле.